Социалдык тармактарда узундугу ар кандай болгон жаңы сериядагы 2-500 сомдук купюра кызуу талкуу жаратууда. Буларыңыз анекдот турбайбы? Видеодон акчалардын узундугунда бир нече миллиметр айырма бар экенин көрүүгө болот. Колдонуучулардын айрымдары купюраны жасалма деп шектенсе, кээ бирлери акча сапатсыз басылып чыкканын жазышкан. Улуттук банк купюраларды учкун басмаканасында чыгарып баштаганынан улам алар түрдүү өлчөмдө болгон деген пикирлерди дагы айтты. Улуттук банк сынга кабылган жаңы 500 сомдуктар боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин оштогу өкүлү Жылдыз Үсеналиеванын айтымында, акчанын сапатсыз же жасалма экенин аныкташ үчүн анын түп нускалыгына экспертиза жүргүзүү керек. Эгер сиздин колуңузга кокусунан шектүү банкнот түшүп калса, аны укук коргоо органдарына же улуттук банкка алып келип беришиңиз керек. Экспертиза акысыз болот жана 5 жумуш күн ичинде текшерилип берилет. Бүгүнкү күнгө чейин ээси 500 сомдук жана башка банкноталарды улуттук банкка алып келген жок. Эгер алып келип калса, биз аны 5 күн ичинде экспертизадан өткөзүп, корутундуусун жалпыга маалымдоо каражаттарына же социалдык тармактарыбызда страничкаларга беребиз. Мекеме ошондой эле улуттук валюта Кыргызстандагы бир да басмаканада басып чыгарылбай турганын эскертти. Кыргыз улуттук валютасы сом Европа мамлекеттеринде чыгат. Кыргызстанда эч бир валюта басып чыгарылбайт. Дүйнө жүзүндөгү банкноталар ар кайсы өлкөдө ар кандай өлчөмдө басылып чыгарылат. Эң башкы принцип кагаз акча капчыкка батышы керек. Ачык булактардагы форумдарда украиналык гривна жана белорусиялык рубльдин узундуктары 1-2 мм айырмаланган учурлар буга чейин талкууга алынган. Дүйнө жүзүндөгү эң кызыктуу фактылар тууралуу сюжеттерди даярдаган Top Hype аттуу YouTube каналда доллар жана башка валюталардын мисалында банкноталарды басып чыгаруу туурасында айтылат. Анда купюраларды сүрөттөрү, суу белгилери атайын рулондорго түшүрүлгөн соң магниттик касиети бар кара боек берилери белгиленет. Боектор кургаган соң атайын сканерден жана дефекттерди аныктоо этабынан өткөрүү көрсөтүлөт. Эң акыркы этабында банкноталар тиешелүү өлчөмдө кесилет. Жогоруда айтылган форумда дал ошол акча кесүү учурунда айырмачылык болуп калышы мүмкүндүгү айтылган. Эске салсак, Улуттук банк үстүбүздөгү жылдын 10 майынан тарта 200, 500 жана 1000 сом номиналдындагы акчаларды жүгүртүүгө чыгарган. Жаңы сериядагы банкноттор улуттук валютанын 30 жылдыгына арналган. Жаңы банкноттордо 3 деңгээлден турган заманбап коргоо элементтери бар. Анда көз айзы жана көрүүсү начар адамдар үчүн тактилдик белгилери болот. Ошондой эле акчалардагы Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарын чагылдыруу өзгөрүүсүз калды. Жыйынтык, банкноталардын узундугу 1-2 мм айырмаланган учурлар башка өлкөлөрдө дагы кездешкен. Ал эми тасмада тараган 500 сомдук купюра тууралуу так маалымат берүү үчүн аны экспертизадан өткөрүү зарыл.